Саламатсыңарбы урматтуу менин окуучуларым? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, бүгүн биз тарбиялык саат өтөбүз. Тарбиялык сааттын темасы китеп билим булагы. Китеп жөнүндө жана анын пайда болуу тарыхы менен таанышат. Китепти окуунун пайдалары тууралуу маалымат алышат. Китепти булгабай таза урунууга, барктоого тарбияланышат. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабак китеп жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабакта китеп жөнүндө маалымат, ырларды, табышмактарды, учкул сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Китеп илим, билим, маданиятында адабий көркөм чыгарманы жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты болуп саналат. Кагазды ойлоп тапканга чейин китепти жазуу өтө оор болгон. Сирияда ылайдан китеп жасаган, жумшак ылайга учтуу таякча менен жазып, анан аны отко кактап кургатышкан. Бул аны алып жүрүү өтө ыңгайсыз болушкан. Египтте ташка чегип жазган. Кийинчерээк кой, уй, музоонун терилерин кийип, териден пергамент кагаз жасашкан. Кагазды жазууда оңой болгон жок. Бамбуктун сабагы, дарактын кабыгы жана кара куурайды майдалап аралаштырып, аны суткалап кайнатып, анан чайырдын боткосу пайда болгон. Аны майда торчолордон өткөрүү менен жайып кургатып, жуп-жука кагазды алышкан. 1564-жылы Россияда төл башы китеп пайда болгон. Апостоп аттуу китеп басылып чыккан. Андан кийин Федоров орустун биринчи алифбесин түзгөн. Ошентип китеп басуучулук пайда болгон. Китеп окуунун кандай пайдалары бар? Китепти алган көрүнбөгөн маалыматтар силердин аң сезимиңерде сакталып калат. Канчалык китепти көп окусаңар, ошончолук дүйнөгө болгон көз карашыңар, кругозоруңар кеңейет. Айланадагы адамдардын ойлоруна көз каранды болбой турууга, жыйынтыктарды чыгаруу жөндөмдүүлүгүңөр өнүгөт. Окуган маалыматтарды унутуп калсаңар деле сөз байлыктарыңар өсөт. Сөз байлыктын болуусу мурда окулган түшүнүктүү нерселер адамдар менен сүйлөшүүдөн түшүнөсө болот. Эс тутум жакшырак. Көркөм чыгармаларды окууда андагы каармандарды, терминдерди сактоо туура келет. Канчалык китепти көп окусаңар, жаңы маалыматтарды билип турасыңар. Китеп окууда кунт коюу жөндөмдүүлүгүңөр өсөт. Эмесе балдар, азыр биздин китептер сүйлөшөт. Бактылуу китеп. Мен абдан жакшы окуучуга туш болдум. Мени тыштап, ар бир барагымды этияттап ачып, бүктөбөй, кир кылбай, таза урумду. Мен ошон үчүн ар дайым кубанып жайдары жүрөм. Мен абдан бактылуумун деп бактылуу китеп айтат. Кайгылуу китеп. Менин кайгымды сурабагыла. Мени алгандан баштап бетимди ачып, барактарымды колдоруна кармаган жок. Мукабам чаң басып, караңгы бурчта жатамын. Балдарга футбол тобу болдум. Алар менен мазакташып, тепкилеп ойношту. Анан айрылып турган болдум. Аны кайра оңдоо керек. Балдар, көрдүңөрбү? Китептердин сүйлөшкөнүн. Биз мындан эмнени биле алдык? Демек, китеп биз үчүн маанилүү курал болду. Биз билимди кайдан алабыз? Албетте китептен. Ошондуктан китепти коргулбай, булгабай, тытпай, таза кармообуз керек. Ар дайым колдорубузду жууп, алаканыбызга салып, таза жерге коюп турушубуз керек. Ошондуктан баркын бел, кирдебестин бир жери, айрып жазып булгабай, таза сакта китепти. Анда балдар, китептер жөнүндө кызыктарга көңүл бургула. Максим Горький 4000 сөздү 1 минутада ылдамдыкта окуган. Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуган. Бальзак жарым саатта 200 барак окуган. Мына балдар, бүгүнкү тема силерге абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Анда сабагыбызды бышыктап алалы. Биринчи суроо:
Эң алгач адамдар эмнелерге жазышкан? Экинчи, андан соң эмнелерди китеп жасашкан? Сай улун кагазды канчанча жылы ойлоп тапкан? Балдар, биздин китептерибиз эмнеден алынат? 21 кылымда китептин ордуна эмнелерди ойлоп табышты? Азаматсыңар балдар. Бышыктоого жакшы жооп бердиңер. Урматтуу балдар, китеп көзүңдү ачат, дүйнөнү кооздукту, сулуулукту, улуулукту таанытат. Илим, билим, көркөм дүйнө аркылуу өз максатыңа жетүүгө болот. Китеп биздин байлыгыбыз, аны булгабай, кордобой, таза сактообуз керек. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Саламатта болгула.